geçip tentip gitti deysin mi? Beni çalıp başlanıp erçip gitti deysin mi? Той учурунда кызык күндөр абдан көп болот. Баарыбыз ырдап, класстын ичин бардак кылып бергенбиз дагы анан. Сулуда кандай кебиң бар, теңириме кошшон теңим бар. Капыстан калдым кезигип, тагдыры кандай дегиң бар. Атайын биздин эфирге атайын жаңы аккордеон алып келиптир. Бул аккордеон Канчанчысы? 3-чү аккордеон десем болот. Süybösüm eger, süybösüm eger, süybösüm eger meni seni. Саламатсыздарбы урматтуу биздин YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү? Маек талант долбоорубуздун кезектеги чыгарылышында Мыктыбек Ташбаев деген мыкты мырза менен, өзгөчө таланттуу мырза менен бүгүн маек курабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Аны сиздер менен мен Акмарал Үсен кызы тааныштырам. Кеттик анда эмесе. Мыктыбек байке, кош келипсиз ошко. Кош келдик. Саламатсыңарбы? Жалпы сиздерге салам. Жакшы. Азыр сиз менен биз өзгөчө бир жакшы маек курган турабыз. Буйруса манайыңыз жакшыбы? Манай абдан 5, манай сонун. Аба ырайы бир көп болсо дагы биздин манай 5. Жакшы. Азыр биз ушундай бир сонун жерде турабыз. Оштун бир өзгөчө кооз жеринде жакшы маек курганы даярданып турабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизге жакыныраак келиңиздер. Ал эми азыр ушул бир жакшы чыгарма менен маегибизди баштайлы. Кайсы чыгарманы чертебиз? Рахмат, Максат Кулуевдин Теңим бар деген чыгармасын тартылайлы. Капилет калдык кезеге караштык карек тешелеп, көдөндө жүрөк жарылды, өткөндөй 40 жыл эзелеп. Сулуда кандай кебиң бар, теңириме кошшон теңим бар. Капыстан калдым кезигип, тагдыры кандай дегиң бар. Томогом сыйрып учалбай, торгойдой уям бузалбай. Эми сен эмне дегиң бар? Сокондойдо болу кагылды, чагылган тийбей чабылды, созулуп бары өзүндө, содогу үндөй жамырды. Сулуда кандай кебиң бар, теңириме кошшон теңим бар. Капыстан калдым кезигип, тагдыры кандай дегиң бар. Томогом сыйрып учалбай, торгойдой уям бузалбай. Эми сен эмне дегиң бар? Тапкан такамды, кылбайм коңгол сакамды. Тагдырым ташта калса да, таштабайм бала чакамды. Сулуда кандай кебиң бар, теңириме кошшон теңим бар. Капыстан калдым кезигип, тагдыры кандай дегиң бар. Томогом сыйрып учалбай, торгойдой уям бузалбай. Эми сен эмне дегиң бар? Сулуда кандай кебиң бар, теңириме кошшон теңим бар. Кол чалар болсун, ой баракелде. Мен ырдаганды билбесем дагы аябай менин жан дүйнөмдө өзгөчө бир сонун толкутуп койдуңуз. Мага ырдаганыңыз аябай жакты. Келин сиз менен кененирээк таанышалы. Учурда бойдоксузбу, үй бүлөлүүсүзбү? Канча бир туугансыз? Кайсыл жерден кулуну болосуз? Мен өзүм Ош областы Каракулжа районунан болом. Азыркы учурда бойдокпуз, 6 бир тууганбыз.
Ушул азыр Канчанчысыз? мен уулдардан кичинесимин. 4 кыз, 2 уулбуз. Жакшы. Негизи бул убакытка чейин кайсыл окуу жайды бүтүргөнсүз? Мен ОГП'де музыканы бүткөнмүн. Ошол ОГП'де аябай жакшы билим берген эжеке агайларыбыз бар. Ошол жерде билим алганбыз ОГП'ден. Жакшы. Музыкалык билимиңиз бар демек. Музыкалык билим бар. Жакшы. Анан айтсаңыз, колуңузда турган аккордеон, канчанча аккордеонуңуз эфирден тышкары айтып калды? Жаңы атайын биздин эфирге атайын жаңы аккордеон алып келиптир. Бул аккордеон Канчанчысы? 3-чү аккордеон десем болот. Вот жаңы алдым, Кудай кааласа ушул аккордеон менен дагы элге жагымдуу таланттарды, жагымдуу ырларды тартуулайбыз деп ушул аккордеонду алдык. Жакшы, негизи канча жылдан бери чертесиз? Мен ошол мектепте окуп жүргөндө эле чырчумун. Ошол где-то бир 7-8 жылдан бери аккордеон ойнойбуз. Жакшы. Анан үй бүлөлүсүзбү дегенде жооп бербей калдыңыз. Мен азыркы учурда үй бүлөлүү эмесмин, бойдокмун. Жакшы. Демек кыздарды көргөндө кашыңызды Данияр Эрматовча мынтип сылап коет экенсиз да? Эми кашты сылабайбыз го, бирок ошо Кудай берген каш бар экен. Көп айтып калат ушул. Кашыңыз мынча өзүңүздүкү деп келип тийишкендер да болот. Кудай берген каш экен, каш өзүбүздүкү. Кыздар тийишкенде уялбайсызбы? Кыздар тийишкенде Негизи чыгармачылык адамдар тартынчаак болушат го. негизи тийишкенде мен уялбайм. Кандай суроо берсе өзүнө карата жооп берем. Ошо. Анда эмне үчүн сиз ушул жашка чейин үйлөнө элексиз? Эми бул жашка чейин Эмнеси? жашоо себеби деле жок. Эми Демек сааты чыкпай жүрөт. сааты чыкса да биз дагы бир күн үйлөнөбүз. Жакшы. Азыркы учурда жүрөгүңүз бошпу? Кыздар өзгөчө жакыныраак келсе болот. Жүрөгүбүз бош, ооба. Азыркы учурда ошо чыгармачылык менен, ошо той топур менен эле жүрөбүз. Жалаң аккордеон менен ырдайсызбы же эстрадный ырлар жаздыргансызбы? Эстрадный деле жаздырып ырдайбыз. Тойлордо деле эстрадный менен ырдаганбыз. Жазылган ырлар бар дегендей. Жакшы. Негизи буга чейин ушул эфирлерге чыккансызбы, телевиденияга? Буга чейин эфирлерге көп барабыз, чакыруулар болот. Эфирлерге барабыз, ырдайбыз дегендей. Тойго чыккан гонорарыңыздын акчасы канча? Эми эл катары эле ал жагы. Келишим түрдө бар. Келишим түрдө барабыз. Жакшы. Негизи өзүңүз аябай чыгынып, атайын ырдайм деп аракет кылып атасызбы ушул жылга? Кандай пландарыңыз бар? Эми бул Карантинден чыктык. Жаңы идеяларыңыз барбы? идеялар, пландар Кудай кааласа быйылкы жылда жалгыз болсом кийинки ушул жылга той кылам деген максатта ниетте жүрөбүз. Ниетиңизге жетиңиз. Анда биз сизден дагы бир жагымдуу чыгарма сураналы, өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жакын бир чыгармалардан аткарып берсеңиз. Мейли анда ушул Асанкалы Керимбаевдин биздин сыйлаган, биз урматтаган агайлар алардагы ошолордун ырынан ырдабасак болбойт. Ушул Гүлкайыр деген чыгармасын колдон келишинче тартуулайлы. Ысык көл сага барам деп, желден табам деп, ойлогон эмес экенмин, ошондо сени табам деп, ойлогон эмес экенмин, ошондо сени табам деп, ошондо сени табам деп. Охо, жакшы. Негизи аябай жакшы ырдайт экенсиз. Ушул үй бүлөңүздө атаңыз жакшы ырдайбы же апаңызбы? Кайсыл тарапта ушундай бир таланттуулар бар? Биз үй бүлөбүздө менен чоң акам дагы ушул аккордеон ойнойт, ырдайт. Негизи эле мен ушул тага журтумда тагаларым ырдачу. Менин ушул аккордеон кармап, аккордеон ойноп калганыма себеп болгон мен тайнем болгон. Тайнем ушул кичине кезимде бир аккордеон алып барып берген ушул шаарданчы айылга. Учурдан пайдаланып рахмат Ошол айтабыз. тайнеме рахмат айтам. Ошол аккордеонду алып барып берип, ошол аккордеондун аркасынан ушундай ийгиликтерге Демек жетип жүрөм. сиздин жүрөгүңүздөгү аккордеонго болгон бир шыкты ойготкон экен да тайнеңиз. Ошол биздин кичинегибизде ошо кызыгыбызды
ушундай алдыга умтулуу кылган да ушу тайнебиз. Өзү негизи тайне тараптар дайыма ушундай көп нерсе алып келет. Тага тараптардан болгон десем болот. Жакшы. Анда уланталы дагы бир жагымдуу чыгармалардан ырдаган, өзүңүзгө жаккан бир жакшы чыгармалардан аткара бериңиз. Токон Эшбаевдин Керметоонун кыздары деген бир жакшы чыгарманы тартуулайын. Өзү дагы биз шаардын Тоодо турабыз, шаардын сулуулугун суктанып дегендей Керметоонун кыздарын тартуулайлы. Кеттик анда. Саратанда качпайсы каптапта Сала су жетелек шак-шакта Жарышып таңда чыккан талага Табайсы теше бакма Пактазардын уздары Керметоонун кыздары Kakırlardı tili menен жигитке Ата журттун ар намысы үчүндө Алтын байлык жаратышкан жигит Ак сүйгө кумарлы Керметоонун кыздары бере турган суроомду дагы унутуп калыптырмын. Ошол сизди көрүп, мугалимиңиз көрүп калса аябай сүйүнсө керек. Мектеп учурунда музыка сабагынан берген мугалимиңиздин аты ким эле? Мектеп учурунда ошол менин агайым Абдибек деген агай болгон. Ошол агайга көп ырдатса керек. Ошол агай бизге биздин класска ушул сабактан киргенде мен ушунчалык сүйүнүп күтчүмүн да. Анан киргенде эле ушул аккордеонду берип коюп, өзүң ырда, ушул классташтарың ырда деп ырдатып, чогуу ошол бизге ушунчалык көп билимин берген. Ошол Абдибек агайга дагы ыраазычылык айтам. Учурдан пайдаланып. Жакшы. Анан азыркы кезектеги суроо мындай болсун. Өзүңүз ыр жазасызбы? Өзүм даяр ырларды обонго келтирип ырдап коесузбу? Өзүм ыр жазбайм, өзүм кээде мага обон жазганда ушундай илхам келгенде обон жазам. Ал обондорду өзгөчө ал обондор мындай тоолорго чыкканда ал обондор пайда болот, багы өзүңчө бир жаратылышта ырдасаң ошол обондор пайда болот деп ойлойм да. Жакшы, эгерде сизге ушул биздин эфирибизден көрүп, дагы көрөрмандар буйруса, сизди тойго чакырып калышса, башка может чет мамлекеттерге же ушул Кыргызстандын региондоруна бара бересизби? Ооба, биз барып деле жүрөбүз, азыр ушул малда деле барабыз. Ушул элдин кызматында жаралган адам экенбиз, ушул элдин кызматында жүрөбүз. Кызматтабыз, Кудай кааласа. Бардык жака барабыз. Сөзсүз түрдө биздин кыргыздар өзгөчө фонограмма менен ырдаганга караганда ушундай аккордеон менен ырдагандарды каалап калышты. Жан дүйнөлөрү каалайт өзгөчө. Азыр өзгөчө сүйүүлөргө кабылып жаткан биздин адамдарга бир жакшы чыгарма аткарып бериңиз. Жүрөк сыры деп чыгарма айтып калдыңыз. Макул, ошол жаз келип, өзүнчө бир сулуулук, жылуулук дегенде ошол жүрөк сыры деген чыгарманы тартуулайын, баарыбыз.
sendeki yürektün kılını termedi suyunu kaydan sezmektin süy basım eğer süy basım eğer süy basım eğer beni seni körküne joktoy tengdeşi köngüldün süylön erkesi bakıtты kaydan sezmektin bayqabay qalsam bayqabay qalsam bayqabay qalsam meni seni yürektün sezmey arzusu tormuştun basma yaşusu ötüm öptüm seni kırgısın ömürdün sezmey ömürdün sezmey ömürdün sezmey tatlısı ötüm öptüm seni kırgısın yaşonun sezmey yaşonun sezmey yaşonun sezmey tatlısı suyunun sezmey tatlısı жашооңузда бир кайгылуу бурулуштар болуп калганда өзүңүздү кантип колго аласыз? Мен ушул көбүнчө эле ушул аккордеон менен сырдашам, аккордеон менен ырдашам. Ошол аккордеон. Демек чериңизди аккордеон менен чыгарат экенсиз да? Ооба, биз аккордеон менен чыгарабыз. Кайгылуу болобу, сүйүнүч болобу, ошол ыры менен отурабыз. Жакшы. Азыр ушул эфирден пайдаланып, биз ушул бир эстрада ырчыларынын бирисине сунуш таштап көрбөйлүбү дуэт ырдоого? Ким менен ырдагыңыз келет? Билбейм, мен мынал ырчы менен ырдагым келет деп деле бир өзүмчө бир кыялданмапмын. Эгер сунуш түшсө, эгер ошол пикириңиздер келишип калса, ким менен ырдамаксыз? Пикирибиз келишип калса, мен ырдай бермекмин, бирок чындап бирөөнү мындай тандабапмын да, бирөө менен ырдайм депчи. Азыр тандап көрбөйлүбү? Убакыт кенен. Азыр тандасак, Негизи бизде аккордеон менен ырдагандар көбүнчө бардык эле ырчылар ырдап калышат мырзалардан. Гүлжигит Сатибеков ырдайт. мен көбүнчө мал аккордеон менен мыкты ырдаган биз сыйлаган агаларыбыз Азамат Жоробаев деген бир сыйлап урматтаган ырчы агабыз бар. Ошол менен ырдамакмын эгер сунуш болуп ырдайлы десе. Анда ошол айтып калбадык төмөндөгү суроо менен ошол Гүлжигит Сатыбековдун чыгармасын ырдайлы анда. Гүлжигит Сатыбековдун Ичип кеттиң дейсиңби? ичип кетейлиби? Суукта. Жерге көмгөн данегин өнө берет дедимби муну шенти базары өтө берет дедимби айтканымдын баарын эп көрүп бул бечараң жүрө берет дедимби жүрө берет дедимби үй бүлөсүн ал кечип тентип кетти дейсиңби мени чанып баштанып ээрчип кетти дейсиңби
sağa söyley verem tenimde aytkanımdın bari dep görün bul beçaran köne veret tenimde köne veret tenimde bülbül össün al geçip tenlik gitti deysin beni çalıp başlanıp erçip gitti deysin mi kuyutun açıdamay içip gitti deysin mi yemi yemi mağa var idi çoktuğuma şükür deysin mi geç düşünüp attın deysin mi kuyruk emes buyruk deysin mi geç düşünüp geçir deysin mi Баракелде. Бала чагыңызда кайсыл айылда чуркап, ырдап чоңойгонсуз? Ошол жөнүндө кененирээк айтсаңыз, туулган жердин топурак алтын деп атасызбы? Чындап туулган жердин топурак алтын, ааламга жол айылдан башталат дейт. Бала чагам ушул Каракулжа району Каракуз айыл өкмөтүнүн Түшүнүк деген айылында бала чагым өттү. Түшүнүк орто мектебинде 11-классты бүтүрдүк. Айылда ушул бала чагымда ушул мен эң кызыккан жерлерим ушул айылда той болуп, ушундай пастан аппаратура, ушундай бизге окшогон музыканттар барып калса, ушул кар жаайбы, жамгыр жаайбы тоңуп жанында тура берет элем да, ушул аппаратурага ошону деле кызыгым, ушундай күч болгон экен. Үйгө кетишти билбей, курсак асып болсо деле ошол музыканы угуп, аккордеон менен баргандарды олорду тиктеп, үйдөгүлөргө айтып кетет элем, ол жакта той болуп атыр, мен барып келейин, малды карабай жүгүрүп кететкен учурлар болду. Ошо малга чөп салбай, суу алып келбей келтип жеген учурларыңыз болдубу? Малга чөп салбай, каякта жүрдүң, кеч келсем малдар курсак ач, чөбү жок. Калтак жебедик го, бирок урушуккан күндөр болду. Ошондай күндөр менен алышып жүрүп, ошол чыгармачылыкка аралашып отурам азыр. Аралашып калдыңыз. Негизи ушу чыгармачылыктан эмне таптыңыз? Чыгармачылыктан ошол той топурдан тапкан акчага мал кылдык. Биз эми кыргыздар мал менен ушундай жашоону мал менен кылабыз го. Мал алдык, машина алдык. Анан ушул 2021-жыл мен үчүн ушундай ийгиликтүү жыл болду. Ошол Кудайым бергерин унутпаса берет экен. Бир лотерея алып, машина утуп алып, Honda Accord машинасын. Ишенген жоксуз башында? Ишенген жокмун. Анан бир лотерея алдым эле, ошодон Honda Accord машинасы чыгып калып, аны Россиядан алып келип, 1,5 ай, 2 айдай миндим. Аны үй салып аттым эле, ошого жумшайын деп бул жоргону алдым дагы, анын акчасын ошол үйгө жумшап азыр. Ошол тиричилик. Демек жашооңуз дагы мындан ары ийгиликтүү болсун. Жашообуз ийгиликтүү, ошол ийгиликти баардык кыргыз элиме каалайм, кыргыз элим баардык ийгилик, мен кандай ийгиликке жеткизсем, ошол баардык адамдарга дагы ошол ийгиликтерди каалайм. Жакшы, мектеп учурунда азыр негизи байкап көрсөм мындай тартынчаак экенсиз. Мектеп учурунда ушу тартынганыңыздын айынан көп таяк жеп калган жок, мен негизи тартынчаак деле эмесмин, просто азыр суук болуп бизди ушундай суук ушутуп неметип койду окшойт. Негизи биз ончолук деле тартынчаакка кирбейбиз. Мектеп учурунда мен ушундай өзүбүздүн класстарды мен бир кызык окуя айтып берейин. Ошол 8-же же 9-класс болуш керек. Өзүбүздүн класстын эшигине Мыктыбек Ташбаевдин концерти деп ошолундай жазып, илип коюп, анан классташтарыма концертке чакыруу кылып ушинтип анан баарыбыз ырдап, класстын ичин бардак кылып бергенбиз дагы, анан бир эжекке келип урушуп бизди. Ошолундай кызык окуялар күндөр болгон. Анда дагы бир кызыктуу окуялардан сурасак. Кызыктуу окуялар өзгөчө. Акчаңызды сурай албай калган учурлар болбойбу? Той учурунда кызык күндөр абдан көп болот. Той учурунда заказ аласың, барып өзүң ойлогон акчаңан көп акча алып келесиң, ал жерде кыстыр-мыстыр болот. Анан ушундай жашоо шартына туура келбеген адамдар ушундай акчасы жетпей калды, ушундай болду десе, аларга деле мындай мүмкүнчүлүк берип, түшүнүү менен кабыл алып,
бери колунан чыккан акчасын алып келген учурлар көп болду. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биздин кызыктуу маегибизге Мыктыбек Ташбаев бизге келип маек куруп берди. Сизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы чакырсак келесизби? Сөзсүз келем. Буйруса. Себеби ушундай силердей чакыруулар болуп бизди ушундай ыр жаатында умтулткан ушу Сейит Production YouTube каналына катталыңыздар, көрүңүздөр. Кызыктын баары ошонун ичинде. Ошо сиздердин чыгармачылык жамаатыңыздарга ийгилик каалайм. Ар дайым ушундай катылып жаткан талантты ушул элге тартуулап, ушул элге жеткириңиздер деп сиздерге ыраазычылык айтам. Рахмат. Мына ушинтип көрүүчүлөр, биз мыкты таланттар менен сиздердин үнүңүздөрдү жеткизип, бири-бириңиздерге көрүштүргөнгө аракет кылып жатабыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар. Буюрса, кайрадан көрүшкөнчө.